Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, баарыңыздарга салам. Азыркы учурда биз Ала Бел ашуусунун дал чокусунда турабыз. Ушул Ала Белди 10 метр ашкандан кийин Жалал Абад обласы башталат. Эң негизгиси сиздерге бул жерден Кыргызстандын кереметтүү жерлерин, табиаттын сулуулугун, кооздугун көргөзөйүн деп чечтим. Чиркин караңыздарчы. Кандай сонун, кандай керемет. Мынакей булутка теңелип турат го асказ болоро. Жанында болсо боз үйлөр турат, желелер турат, уйлар турат. Кыргызстандын бул кереметтүү жерлери. Кыргыз эли кандай бактылуу инсандар десек болот. Караңыздарчы, ак карлуу ала тоо жатат бул жагында. Эң сонун, кереметтүү жер. Урматтуу достор, ушундай кереметтүү ашууларды, жолдорду базып биз Жалал Абад областына караштуу Базар Корон районуна баратабыз. Ал жерде эрендердин эр урушу болот. Кененирээк машинадан айтып беребиз. Биз сапарыбызды улантабыз. Кеттик. Бисмилда. Өзүңүздөр көргөндөй эле, Кудайым буйруса, операторым экөөбүз жол тарттык. Бишкектен ысып, кайнап чыктык элек күндүн ысыгынан. Бул жерден үшүп кеттик. Шортикчен жүрүп албайсың. Сөзүмдү улантайын. 5 август күнү. Жок, жаңылам. 4 август күнү Базар Коргон районунун Борбордук стадионунда эрендердин эр урушу болот. Андыктан баарыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер, келип кыргыз жигиттерин колдоп, коштоп кетиңиздер. Биз дагы спорт мейкиндиги ошол жака сапар алдык. Кудайым буйруса, ал турнирге Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан 4 өлкөнүн мыкты деген мушкерлери беттеш өткөрөт. Биздин жигиттерге Жалал Абад облусунун жалпы жумурай журту, кыргыз элим келип эр жигиттерибизге дем күч бериңиздер. Намысты сактайлы, Кыргызга жеңишти алып калайлы. Андыктан баарыңыздарды Борбордук стадиондон күтөбүз. Кудайым буйруса, биз жолдобуз. Мына караңыздарчы, кандай керемет. Ол 2 күч кантет экен, теленет экен машинага. Сонун, урматтуу достор. Биздин Кыргызстандын 7 дубанына, Кыргызстандын 7 жерине барам десеңиздер, анда бул өзүнчө эле саякат. Аска тиреген булуттары, чарчабайсың, чалыкпайсың. Жолдорунда жөн гана кете бересиң. Эки жакты карап, табиятка суктанып, жаратылыштын кооздугуна караңыздарчы. Чиркен көлгө барасыңбы, Нарынга барасыңбы, Таласка барасыңбы, Ошко барасыңбы, Баткенге барасыңбы, кайсыл жерге барбайлы, мынакей ушундай ашууларды Ала тоонун арасында, койнунда барабыз. Азыр дагы ошондой кереметтүү жерлердин биринде кетип баратабыз. Биздин алыс жакында мекендештер бар, боордоштор бар. Ошол Кыргызстанга келе албаган, жерин сагынган эл журтка биз сиздерге көргөзөбүз. Караңыздарчы, капталды койлор жайылып жүрөт. Чиркин, мынакей кандай керемет. Бул жерден жолго чыгып атам деп суусундук эч нерсени албайсың. Жөн эле жол тартып кете бересиң. Болду, суу ичип кете берсең да болот. Суулардын баардыгы адигине, легенда, артезиан тоонун башынан мөңгүлүү жерден келген суулар. Суусун ичсең, таштан ташка бышкан суу. Ичиң дагы оорубайт, үшүп да калбайсың, эч нерсе болбойсуң. Суусундугуңду кандырат. Кандай жерде жашайбыз? Бул биз үчүн өтө бакыт. Бул жер бизге ата-бабаларыбыз калтырып кеткен аздектеп. Андыктан көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Бөтөн элге, бөтөн жерге алмаштырып бербей, кытайларга сатып бербей, алтындарына ак карлуу
муздарға, тоолорго, тоолорубузду акчага алмаштырбайлы. Урматтуу мекендештер, көрүңүздөрчү кандай сонун керемет. Кыргырларда жылкылар жүрөт чиркин. Мынакей ак карлуу тоолор. Башка жактан келген элдер жаратылышка суктануу менен эле көз чаптырып кетет. Тегеректин баардыгы боз үй. Андыктан кадырлуу кыргыз элим, урматтуу достор, спорт мейкиндиги ар дайым кыргыз элине кызмат кылып келебиз. Дагы да кылабыз, кылганга аракет кылабыз. Аракет бизден болсо, калганы бир гана Аллахтан жана кыргыз элимдин колдоосу, коштоосу болуп турса, биз бийик деңгээлдерге жетебиз. Жолдо көп жүрөбүз. Дуа кылыңыздар. Аман эсен бөөдө кырсыктан тышкары жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болуп аман эсен барып келейли. Дуа кылып туруңуздар мекендештер. Байма-бай чагылдырып турабыз биздин сапарыбызды. Андыктан кимде ким биздин каналда биринчи рет болуп жаткандар болсо, биздин каналга катталыңыздар, комментарий жазыңыздар. Беттештерди толугу менен биздин YouTube каналыбыздан көрө алыңыздар. Сиздердин урматыңыздар үчүн, урматтуу кадырлуу кыргыз элим, анакей алдыда турат жаратылыш, чычкан капчыгайы. Оштун тамашоочулары, жигиттери айткандай, Куба чычканга чейин тамактанайлы же чычкандан кийин тамактанайлы. Карачы. Жээктерди карачы. Ай. Кандай сонун керемет. Андыктан, урматтуу кадырлуу кыргыз элим, сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум. Биздин сапарыбыз 3 күнгө улайт. Андыктан бизден алыстабаңыздар.